Үнүмдүк оокатты табыш керек да, ошондуктан ар бир кесип ардактуу деп коет экен. Келиңиздер көрөлү анда. Мындан бир топ жылдар мурун кудайча кыз жөнөкөй жигит аттуулар менен эл алдына жарык этип ырдап чыгып, азыркы учурда сүйүктүү жар, бактылуу атага айланган Султан Садыралиев ырчылыктан башка кайсыл кесипти мыкты өздөштүрөт? Буга биз сиздер менен чогуу күбө бололу. Assalamu alaikum, geliniz bayka arбуз alınız. Gelingizler arбуз alыңыздар, arбуз, он. Arбуз alыңыз. Soda жакшы болот буйрса. Жаңы башталды. Assalamu alaikum, geliniz arбуз аласызбы? Так, бул 70 сом байке. Арбуз 10 сомдон байке. Жакшынакай таппас. Сизге дагы арбуз, Так, маманы, чоңаны. Так, bu sizdeki 110 сом болду экен. 108 сом болду же. 100 сом болду. Боло берет 100 сом. Бүгүн мен иштегениме байланыштуу бүгүн кичине эме болот. Акция болот атый. Аш болсун. Чарчаган жаксызбы? Чарчаган жокмун, жакшы эле буйрса. 7-8 сомго саттык. Бир арбуздан 10 чакты саттым, коондан бир 5-6 тонн саттым ошол. Menен süylөгөн кыргыз бийин үйрөнөп, кызыталың өмүрдү кыз жигиттер бий менен кызыкты бул таппайсың. Биринчи ошол мен эме кылгам, аткаргам. Анан ошондон улам кастинг кылбай эле коелу. Ошо менен кала берсин. Сен аткара бер деп ушундай сунуштар кылышып, ошо менен аткарып койгом. Кыргыз элине кандай жаңылыктарыңыз бар жакын арада? Кандай жакшы ырларды, жакындуу чыгармаларды тартуулайын деген пландарыңыз барбы? Жакшы пландарым бар. Буйрса эме bir жакынкы bir жуманын ичинде элдер bir жакшы жаңыр угушат. Булар болсо эме баягы чубакты туурап, Чубак Сатаевди туурап мен дагы түштүк кыз деген ыр жазгам. Колуңузда болобу десеңиз, азыр көрөйүн. Ака деген озуңан анан айынбай, кыйыгынан кылыктуу караганыңбай. Шуну салып бир кезде жан дүйнөсүнө, чубакты да сыздаткан кара жаным-ай деген сыяктуу да. Эми комузда жакшы эметпейт баягы эстрадный стилде жазылган. Домбурада да комуздар кол ойнотосуз, ошол домбура черткенин сыры эмнеде, кандай болуп үйрөнүп калдыңыз эле? Бул домбураны ошол мен үй бүлөмдө 5 бир тууганмын. Анын ошол жакта 5 бир тууганын арасында бир эле эжем чертпейт домбураны, калган 4-өбүз чертебиз. Ошол кезде үйдөгү домбураларды алып алып дыңгыратып отуруп эле кантип черткенимди өзүм деле билбей калыптырмын. Киного кызыктым да, бир киного түшүп көргүм келди, анан өзүмдү баягы састарына карагым келди да, мындай кандай болот экен кино тарапта депчи. Бирок өзүм актерлук чеберчилигим такыр жаккан жок. Себеп дегенде көп жерлери мен үчүн жасалма болуп калгандай болуп сезилет. Тарыхый кино тартылса дейм да. Анан мисалы ошол эле Токтогулдун киносу, ошол эле Жеңи жоктун же Барпынын, же Шекербектин киносу, же Атайдын киносу. Ошолордун бирөөсүнүн ролун ойногум келет. Аябай кызыгам ошого. Айта албай сырым демеген адамды мынча кыйнабай айттырбай билсең эмне. Кызыгам сиздей периге кыйналам чындап демеге. Кишини мынча кыйнабай колдо кыйкыртпай билсең эмне. Бете келүүдө белдейин, белги берип чакырсаң белгиңе кантип келбейин. Жайлоодо белес кырдайын, жаштардан чыккан көк сулуу жамалың кошуп ырдайын. Жарашкан перим экенсиң, олдо жалшабай карап турбайын. Кол чабуулар болсун, Бали азаматсыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз сизге келип бергениңиз үчүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Албетте мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки берүүлөрдө дагы белгилүү жылдыздар кесибин өзгөртөт. Андыктан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.